Мыкан айылы Борбордун түштүк тарабында жайгашкан. СССР малынан бери бул жерде айдоо жерлери көп болгон. Айыл тургундардын айтымында бүгүнкү күндө бул жерлердин баары акырындап мыйзамсыз түрдө кетип жатат. Мыкандыктар облус жетекчилерине, акимчиликке, жада калса президенттик аппаратка да кайрылышты. Конкреттүү жооп жок. Белгилей кетсек, мыйзамсыз жоболордун негизинде көптөгөн жер тилкелери басылып алынган. Анын үстүнө бүгүнкү күнгө чейин жер тилкелери дагы эле сатылып жатат. Биз Мыкан айылдын тургундарыбыз ушул келген максатыбыз ушул Мыкан айылы айыл болсун, айыл бойдон калсын деп. Бизди болсо бизден иштеке сурабай эле шаарга берип атышат да. Жайтыбыз бар ушул айылда, тарыхыбыз ушул айылда. Канча кылымдан бери ушул жерде жашап келатабыз. Мал, жер, бүт ушул кадимкидей айыл эле да бизге шаарга которуп берип атат. Бул илгертен келаткан Мыкан айылы бар эле да. Кенен шаарынын убагынан бери келаткан тарыхый айыл. Ушул айылды азыркы тапта шаар иретине которобуз деген бир ойлор болуп атат. Ошондуктан биздин айылдын жалпы тургундарынын 70-80% мал чарба, тала иштери менен алек. Дайыма жайгыстыр. Завод, шахта, фабрикалар азыр данный момент жок. Андыктан элдер ошол мал чарба менен алек. Ошондуктан бизге айылдыктар шаарга кошулууга каршыбыз. Айыл бойдон болгону жакшы да. У нас каждый занимается скотоводством. В каждом дворе есть хотя бы бараны, коровы. То есть одна корова у нас семью кормит. Есть такие семьи, да? И против нас передают городу. Нас против нашей воли передают городу. Но это мы знаем, это определенные силы, которые занимаются распродажей сельхозземель, застраивают их. Вот это ихние попытки, это ихние проделки, да? Чтобы застроить наши земли. Вокруг Мыкана все пахотные земли, они являются орошаемыми, особо ценными землями. Вот мы их хотим сохранить, потому что это безопасность прежде всего наших семей и безопасность, можно сказать, даже всей республики. То есть всего продовольственной программы, да, всего по республике осталось где-то 5% орошаемых земель. Сынамык иретинде административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына мурда Аламүдүн жана Сокулук райондорунун курамында болгон 15 жаңы коңуш жана бир нече контурлар кирмей болду. Мыкан айылы да бул тизмеге кирген. Бирок айыл тургундары борборго кошулууга каршы. Алардын айтымында айылга киргенде айыл тургундары жер тилкелеринен, эң негизгиси айыл чарба жерлеринен ажырап калышы мүмкүн. Мы срочно 10 января собрали сход села, пригласили главу нашего Ленинского аймака, пригласили председателя, спикера местного кенеша. И на этом сходе народ единогласно проголосовал, они не хотят, село не хотят жители нашего Мыкана, чтобы передали нас городу Бишкеку. Потому что наше село – это историческое село, Минкан деген село, Мыкан. Понимаете, мы сколько лет, мы коренные этого региона жители. Мы живем за счет скота. 80% наших жителей села живут за счет скота. У нас земельные угодья, у нас доли, у нас свое пастбище. Сохранили это пастбище. Сколько ругались, сколько дрались, как говорится. И сохранили наше пастбище. Просим вас, вот мы как услышали, собрали 10 января сход села, потом пришли в наш Аламединский акимиат, но что-то акиму, например, я не доверяю. Как я не доверяю? Сколько писем, сколько это, и до сих пор они тянут, время тянут. Биздин элдин суранычы ушул Мыкан айылынын шаарга кошпой эле Ленин айыл аймагында калтырууну суранабыз сизден. Ошо. Себеби биздин эл көбү жер иштетет, мал багат. Ошо мал менен жер менен оокат кылат. А мына кандайдыр бир күчтөр бизди эптеп ушул шаарга киргизип, биздин жерлерибизди талкалайлы деп атат. Жалаң Мыкан айланасы жалаң сугат жерлер болот. Ошол шаарга кирип кетсе, бүт сугат жерлер талкаланат. Биз кантип жашайбыз анан?
ошону сизден сураныч кылат элек. Бизди ошол шаарга киргизбей эле Мыкан айыл ойдон Ленинский айыл аймакта калайлы. Чоң сураныч. Элдин көйгөйүн айтып атабыз сизге. Белгилей кетсек, буга байланыштуу айылдык жыйын өтүп, анда дээрлик баардык тургундар Бишкекке кошулууга каршы добуш беришкен. Эң таң калыштуусу тургундар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөнү. Алардын айтымында эскертүүсүз эле Мыкан айылы борборго киргизилген. Буга байланыштуу айыл тургундары үстүбүздөгү жылдын январь айында Чүй облустук мамлекеттик администрациясына, ал эми районунун акими менен жолугушуу үчүн келишип, белгисиз себептерди менен жолугуу болбой калган. Кийинчерээк жардамчылары чыгып, алар менен аким сөзсүз жолугарын убада кылышты. Передается, мы сейчас в Ленинский айыл өкмөтүнө приходим, нам говорят, все ваши бумаги в Свердловский район уходят. Да, школа уже документы передает. Это не просто бла-бла-бла. Они никакие документы не передают. Сейчас, да. Вы меня дослушайте, Эдеке. Здесь не... Вы что говорите? Вы здесь сидите и говорите, не передает. Мы вам говорим, мы жители. Наши дети ходят в эту школу. Мы вам говорим, они переходят, документы дают. Сотрудники. Вы все равно утверждаете. Сотрудники нашего айыл өкмөтү нам говорят, ваши документы ушли уже туда. Они переходят. Ал деген азыр, возможно, только информацияны запрашивать этип атат, шаарга өтүп аткандар боюнча. Канча школуңар бар, канча садигиңер бар, канча бала окуйт деген эле маалымат ал бүт жерде жүрүп атат. Бул жерде не только Мыкан боюнча, жалпы Аламүдүн районунан 6 айыл өкмөт шаарга кетип атабы? Ошондой мен түштү да, указчы. Бирок силердин обращениялардын негизинде жана акыркы отурган протоколуңардын негизинде биз тийиштүү сунуштарды, каттарды жазып администрация кетирип атабыз. Ал боюнча эртең как раз ошол ответиңерди аласыңар. Саат 2-ге деп ошон үчүн коюлган вторникке. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ушул сизге кайрылган себебибиз ушул Мыкан айылды пилотный проект деп туруп шаарга кошоюн деп атышат. Эти земли у нас есть несколько категорий земель. Пахотные, долевые, пастбищные, багарные. Все эти земли мы охраняем. Вот уже после развала Советского Союза более 30 лет мы охраняем, не даем застроить разного рода дельцам. Не даем застроить, охраняем. И вот до сих пор мы их вот сохранили. Сеем, пашем. Сейчас хотят присоединить к городу. Мы подозреваем, что это опять же присутствует коррупционная схема. Для чего мы это все охраняли? Для чего мы это все делали? Мы судимся. Возможно, никто этого не знает. Более 10 лет мы судимся, потому что хотят отобрать у нас все категории земель. И пахотные, и долевые. Отобрать для чего? Одно назначение, только пахать и сеять, сельхозназначение. Но растут новостройки. У нас вокруг новостройки. Там, где нельзя застраивать, под ИЖС. У нас все застроено. Андан кийин наразы болгон тургундар президенттик администрацияга барышты. Аларды административдик аймактык реформа боюнча куратору кабыл алып, маселени кароого убада беришти. Аппаратка кайрылгандан кийин дароо райондун акими аларды кабыл алып, маселени жеринде, башкача айтканда, айылда кароону убада кылды. Биз баарыбыз мындай көйгөймө келдик да, бул жерге уже крайней меры уже не знаем, что делать нам, потому что мы обращались вот к губернатору, сейчас вот на данный момент мы ездили к губернатору, как ему обращались, нам только говорят завтра, и никакого ответа. А на самом деле уже в Инстаграме, в интернете, везде уже все данные выходят, что Мыкан айыл перешел в город Бишкек. Мы категорически против этого, потому что мы живем в этом Мыкане айыле. Уже наши предки, 500 лет нашему айылу. И наша жизнь вся там. Потому что у нас там земли, у нас там пастбища, у нас там огороды, у нас там долевые земли. Ушул жуманын шейшемби күнү аким убада кылгандай келип, айыл эли менен жолугушту. Ал жердеги тургундардын басымдуу бөлүгү Бишкекке кошулуу же кошулбоо тууралуу ойлорун айтышты. Айыл тургундарынын жүйөлөрүн уккан аким бул маселени кайра кароого убада берип, долбоор сынамык экенин, азырынча акыркы чечим жок экенин белгиледи. Район башчысы ошондой эле короолорду кыдырууну уюштурууга чакырды. Бирок айылдыктардын айтымында өткөн жумада райондук администрациядан жана айыл өкмөтүнөн кыдыруу иштери жүргүзүлүп, баардык протоколдор түзүлгөн. Документтин негизинде элдердин көбү каршы болушкан.
Айыл тургундары аким менен жолугушуудан кийин анын кайдыгерлигине нааразы болушкан. Ага карабай айыл тургундары бийлик аларга көңүл бурат деген үмүттө. Биз да өз тарабыбыздан иштин жүрүшүнө көз салып турабыз. Урматтуу Сондук Нуркожоевич, биз мынтип ойлоп атабыз. Мына АТЛ программаны жамынып, башка бир недобросовестный чиновниктер ошол жерлерди жөн эле сатып, талкалап акча кылып алайын деп атышат да. Ошондой окуялар болгон да бизде. Мына биз Мыкан башында бир жерлер бар, биз мүлүш жерлерибиз. Ошол жактарды башка элдер сатып алып, анан ошол жака үйлөр курулуп кеткен. Анан якобы ошол жерлер самозахват болду. Бирок ал самозахват эмес. Ал чиновниктер сатып эле ошол жака үйлөрдү куруп башка элдерге саткан. Азыр деле ошол АТЛ программаны жамынып, ошо башка жерлер, калган жерлер, бүт сугат жерлер ошо талкаланат да. По этому поводу мы неоднократно обращались в разные инстанции, в акимат, губернатору. Нам объяснили, что это все происходит всего лишь в пилотном проекте, это всего лишь в пилотном режиме, пилотный проект. То есть, как пожелает население, волеизъявление народа здесь будет играть основную роль. Сделали сход села неоднократно. Первый раз собрали, присутствовал глава, спикер, собрали народ, все единогласно проголосовали против вхождения в город. Аким сказал: давайте соберем еще раз уже с моим участием. Я приеду, буду участвовать. Приехали аким, еще вышестоящие органы, представители были. Еще раз провели исход села. Опять же, единогласно против вхождения в город все проголосовали. Опять же, сделали подворовой обход. Именно сотрудники Айыл Өкмөтү делали подворовой обход. Каждого спрашивали, каждого члена семьи. Сейчас опять это все дело волокитится. Обещали, что будет так, как пожелает народ, но на самом деле сейчас это все как-то непонятно происходит, и мы подозреваем, что хотят наши земли все-таки присоединить. А если присоединят наши земли к городу, мы лишаемся пастбищ, у нас есть земельные доли. Эске сала кетсек, Мыкан айылынын айланасында бир нече жылдан бери жер басып алуу боюнча талаш-тартыштар болуп келген. Тургундардын айтымында айыл өкмөт көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна тескерисинче бут тосуп жатат. Ала бирдин айыл өкмөтүнүн башчысы 2022 жылдагы коррупцияга шектелип кармалган. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармачу жайына киргизилген. Ошондой эле ушул эле иш боюнча анын орун басары кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шериктеш болуу, документтерди жасалмоо беренеси жана алдамчылык беренеси боюнча кылмышка шектүү катары кармалган. Азыр алардын баары эркиндикте. Ушул эле берене менен айыл өкмөтүнүн мурдагы кызматкери да, жоопту катчысы да кармалып, алар дагы эркиндикте жүрүшөт.